Уильям Квамкамда Ливияда төрөлгөн. Ливиянын эли көбүнчө сабатсыз эле. Бирок Уильям окууга аябай кызыкчу. Ата-энесинин каражаты жетпегендиктен Уильям окуй алчу эмес эле. Анткени ал жердин жашоосун жетишээрлик деңгээлде кароо кыйынга турат. Биз күнүмдүк колдонуп жүргөн электр энергиясы менен суу ал жерде аябай тартыш. Анткени Ливияда көбүнчө дыйканчылык менен алектенишет. Уильямды өзүнүн жергесинде жайгашкан кичи маркетке орнотулган шамал генератор таасир этет. Ал жер өзүнүн айылындагы жалгыз шамалдын электр энергиясы бар. Ошондон тартып ал ата-энесинин дыйканчылыгына суу чыгарып берем деп максат коет. Анткени ошол жылы кургакчылык каптап, бүткүл айылда ачкачылык. Бактыга жараша Уильямга айылдын китепканасы уруксаат берет. Ал ошол убак көзүнө шамал генераторунун сүрөтү чагылдырылган жана электр энергиясы тууралуу китеп көзүнө урулат. Ошондон тартып ал шамал генераторун жасоого киришет. Бирок андагы формула же мыйзамдар эмес, аны жасоо үчүн жабдыктар керек эле. Бирок ал дагы тоскоол эмес. Айылдын четиндеги таштанды жерде жаңы болбосо дагы керектүү буюмдарды табууга болот. Уильямды бардык эли күндөп-түндөп таштандыда жүрөт, кайдагы нерсе менен башты оорутуп деп тескерисинче аны шылдыңдашат. Ошентип өзгөчө жасоо шамал генераторун ал жасап өзүнүн ишине киргизет. Уильямдын үйүндө жарык пайда болот жана ал жерден суу чыгарат. Ошондон тартып Уильямга айылдаштардын мамилеси өзгөрүп, сыйлуу көрө башташат. Бул окуя кийин борборго жетип, Уильямды окууга алышат. Уильям өзү техникага кызыккандыктан ал жааттан көп салым кошуп, жада калса шамалды колдонгон бала деген китеп дагы чыгат. Жана өз жергесинде дагы шамал генераторлорун орнотуп, жергесин ачкачылык менен коштоштурат.